Бакен Кыдыкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик жаштар жана жаш көрүүчүлөр театрынын имараты мурун Пионер сарайы республикалык маанидеги архитектура эстелиги болуп саналат. Жаңы Пионерлер сарайынын курулушу 1939 Стеблиндин долбоору боюнча башталган. Бирок 1941 жылы согуштун башталышы менен токтотула турган. Улуу атамекендик согуш аяктагандан кийин улантылган жана 1951 жылы Нусовдун долбоору боюнча аяктаган. Пионерлер сарайы 1951 жылы Кыргыз СССРнин 25 жылдыгын майрамдоонун алдында ачылган. Имараттын интерьердик түркү капителялары, шип розеткалары менен улуттук мотивдер көп колдонулган. 4 бурчтуу имараттын бурчтарындагы чатырда 4 кичинекей мунара жана байкоочу мунарасы менен борбордук мунара бар. Имараттын архитектурасы советтик кыргыз архитектурасынын жаңы стилин изилдөөнү чагылдырат. Жасалгоодо кыргыз ойму мотивдери кеңири колдонулган. Негизги түштүк фасад кире беришинде 3 бурчтуу фронтонду колдонгон 6 түркүк бар. Нишалар оймолонгон панноого ээ. Түндүк фасадтар да түркүктөр менен жасалган. Жарым кылымдан ашык убакыт мурун имарат архитектуранын эң мыкты объектилеринин бири болгон. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө тез арада калыбына келтирүүгө муктаж. Мындай тыянакты Бишкек башкы архитектура мамлекеттик мекемесинин топонимика жана эстеликтерди каттоо секторунун адистери республикалык маанидеги архитектура эстелигин изилдеп чыккандан кийин чыгарышты.